Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жаз майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Азыр биздин конокторубуз бар. Биринчи коногубуз чыкпай калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Кандай жакшысыздарбы? Жакшы, рахмат. Кандай Өзүңүз? турасыздар? Рахмат, жакшы. Адалатчы бар бекен? Ооба, бармын деп аткан. Азыр чыгып калса керек. Урматтуу көрүүчүлөр, баягы Кыргызда бүгүн күн түн тең элек деп коет. Күн түн. Жазында майрамды бул чыгыш элдеринде кээ бир түшүнүктөр бар. Бул Кудайдын айы деген түшүнүк бар экен, мисалы. Анткени себеби бул жазында баардык нерсе жаңыланып баштайт экен. Өлүп жаткан баягы өлбөй эле уктап жаткан баардык нерсе уже ишке кирип баштайт экен да. Ошон үчүн бул айды көпчүлүк учурда эме деп коюшат. Кээ бир элдерде аябай ыйык ай деп айтылат, кээ бир эмелерде мусулманчылыкта, кээ бир эмелерде жөнөкөй эле ай деп айтылат. Мисалы бул жерде өтө көп талаш тартыштар бар. Ошон үчүн бул жерде жаңылан айы деп коет. Баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Анан бүгүнкү эфирде мына бул биздин уже 1,5 жылдан берки бизде машыгып көп жылдан бери 13-14 жылдан бери машыгып жүргөн, көп жакка изилденип, көптөгөн кобуштардан саба калган Шайыргүл Зулпукаровна эжебиз. Бул өзү кесиби боюнча врач. Азыркы биздин Ош шаарындагы биздин медитация центрин, ошол медитация ишин, ошол биздин ошол Шайыр эжебиз, анан Адалат деген эжебиз бар. Ошолор алып кетип атат. Адалатчы жокко. Анда сөз сизде, эже. Шайыр эже, сизди угуп атабыз. Уже эфир калып калдык эки. Эфирде кайра кошобуз азыр мына. Саламатсыздарбы? Угулуп атамбы? Связь начар болуп.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Мен угулуп атамбы агай? Эми угулдуңуз. Жок болуп кеттиңиз го? Баарыңыздарды бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Менин атым Шайыргүл. Ушул агайдын, Өмүрбек агайдын окуучусу болом. 1 жылдан ашууна 1,5 жыл болуп атат. Ушул агай менен машыгып, Кудайга шүгүр, мына жакшы результаттарга жеттим десем болот. Бирок баягы адам экенбиз, жеттим дебей эле турайлык, Кудайга шүгүр деп эле турайлык. Ушул кече жакында Ошто медитациялык борбор ачтык. Ушул агайдын максатын улантуу максатында баягы адамдарга жардам берип, тазартып, өздөрүн таанытып дегендей. Ошол Адалатты эфирге кирбедим. Ошол максатта бул центрди ачтык. Кудай кааласа көп адамга жардамыбыз тиет деген үмүттөмүн. Агай айтмакчы, биз дагы өзүбүздү көптөн бери изилдеп жүргөнбүз. Көп психологдордон, көп коучтордон сабак алып, китептерди окуп, изденип дегендей. Баягы бир дубалга барып такалып калганыңда тешик издегендей болуп, өзүбүздү көп жылдан бери издеп жүрүп, ушу Кудайга шүгүр Өмүрбек агайга жолугуп калып, ушул агайдан көп сабактарын алдык. Ошо. Эме, адалатчы сиз кирбейсизби? Адалатчы сиз бизге эме чытаңыз, вопрос чытаңыз. Өзүбүздү медитациялык центр жөнүндө айтсак, ачылганына 1 жумадан эми ашты, бирок ошого карабастан көп адамдар уже кайрылып башташты. Жардамга муктаж адамдар көп эле экен деп ойлоп калдым. Оштон жалап атка сизге жете албай жүргөндөр көп экен агай. Звонок кылышып, келебиз дешип, көбү келип таанышып кетип атышат. Азыр ошол центрибизде азыр ушул учурда бир 5-6 адам машыгып атат. Кудайга шүгүр. Жакшы эже. Сиз бул эже кесиби боюнча врач. Анан дагы бир эмебиз бар. Дагы бир шеригибиз бар, ал ошол экөө ачышты. Адалатчы. Ал да врач. Анткени себеби врачтар менен иштеген, элдер менен иштеген кичине жеңилирээк болот. Ошон үчүн врачтар менен иштешип атабыз азыр. Бул жерде көбүнчө эле оорудан айыгабызбы деп суроолор берип атышат. Мен айтат элем, агай айтып калат го, оорунун 98% башыбызда экен депчи. Ошол сөз эң туура. Азыр келип аткан адамдардан дагы байкаштырып отурам. Мен ойлойт экенмин, агайдын иши жеңил депчи. Көрүп атабыз, мына 1 жумадан ашуун мезгилде канчалык адамдар менен иштеш оор экен. Биз өзүбүздү ойлойт экенбиз, дайыма эле ушундай акылдуумун, эң сонуммун мен депчи. Бардык жактан жетишкен, келишкенмин деп. Адам өзүнүн кемчилигин көрө билиш кыйын экен да агай. Ошону азыр эми дагы эле кемчиликсиз пенде болбойт дейт, бирок бара-бара ошол баягы тоскоолдуктарды жеңип, ар бир кырды ашкан сайын аркаңды карап алып, коркуп кетет экенсиң. Ошол мезгил боюнча кете берсем каяка барат элем депчи. Бул сиз айткандай эго өтө жаман нерсе экен да. Ошо. Эго негизи жакшы нерсе. Билип алса жакшы нерсе. Жаман кылган өзүбүз. Анан биз анын кулу болуп калабыз да. Ооба. Эгону качан эгону билбей калганда уже ошонун колуна түшөбүз. Анан не болобуз, кул болобуз да. Ошон үчүн бул жерде адалатчы эгер башка аккаунт менен болсо читап көрүңүзчү, анан мен деп жазып коебуз. Сен кандай результат алдың дейт, ошону айта кетсең дейт. Мен ошол 1 жылдан ашуун мурун барганбыз. Барганымда ушу билип алсам экен, ушуну көрүп алсам экен деген эго бар эле агай менде. Жанталашат элем, аябай шашып жүрөт элем.
ушу успеть кылып калайын депчи, баардыгына жетишип калсам экен, билип калсам экен деп, мындайча айтканда өзүм мынтип ойлоп калам да, жана билгендердин үстүнөн дагы мен кыйын билем деп туруп эле адамдарды аттап өтчү да менчи. Мындай текеберлик бар бекен, ошондой экен элем да. Азыр ошону байкап отуруп күлөм. Эми результат, үй бүлөдө результат болду. Жолдошум экөөбүздүн отношениябызга, балдардан деле ошончо күтүп, баардык нерседен күтчү экенмин да. Күтүп эле анан баягы ожидание аткарылбай калганда эле кыжалатчылыкка түшүп, депрессияга түшүп, дагы дальше изденип элечи. Азыр ошо сабырдуулукка келип калдым десем болот. Ушу жолу салынып, айтып калам го, илим алып жүрсөм дагы, Аллахка коюп бергенди билбейт экен элем. Эми шашыпчы, ушу өзүм жасай берем деп, өзүм азыр айтам өзүм, сен Кудай белең депчи. Эми көп эле адамдарга деле айтып калам, Кудай эмеспиз биз. Өзүбүздүн пендечилик ордубузду билейли, сабыр кылайлы депчи. Кандай Адалатчы, жакшысызбы? Жакшы, жакшы. Өзүң жакшы жетип алдыңбы? Жакшы. Майрамыңыздар менен баарыңыздар, урматтуу прямой эфирге катышып аткан изденүүчүлөр, достор. Бул эже Адалат Жээнбековна, кесиби боюнча врач, гинеколог, 23 жылдык эмеси бар, тажрыйбасы бар. Анан бул эже, бул экөө мага бир келген башында. Экөө бир келишип, анан машыгын чогуу башташкан бул эжелер. Башында бизди признавать этпей. Башыңан аттап өтөйүн дегенбиз да. Булар канча 13-14 жылдан бeri булар изденип жүргөн эжелер экен. Изденип барбаган окусы калбаптыр. Биягы Давлатов, биягы Тони Роббинстен бери бар. Тони Роббинс, Тони Роббинс, дүйнөлүк психологдордун баарынан окуп чыгышкан булар. Анан Адалат, өзүңүз айтып бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Баягы Инстаграмда достор болгон үчүн баарыңыздар достор деп коебуз. Эми бул жерде эжелер, сиңдилер, байкелер, баарыңыздарга майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Менин атым Адалат, фамилиям Жээнбекова. Мен кесибим боюнча врач, акушер-гинекологмун. Азыр 10 жылдан бери еще УЗИде иштейм. Эми жакшы эле угуп атабы? Ооба, жакшы. Баягы издеген нерсеңи табасың дегендей, бир убакта мен наука издеп, науканын аркасынан түшүп кеткенмин да. Наука, научный иштер менен алектенип баштаганымда бир моментте өзүмү жоготуп койгонумду байкап калдым да. Мен кыйынмын, мен ишимди ушунчалык жакшы билем, мен отличница болуп окуганмын, мен ишими да отлично жасайм деген нерселер менен жүрүп, анан ушуну сезип калып, мен баары жайында, бирок өзүм эмне десем эми, баягы өзүмдүн жашоо менен жашап атканымды сезип калдым да, анан издене баштагам. Анан издене баштаганда эле жалгыз изденбей, бул Шайргүл экөөбүз 15 жашыбызда мет училищеге барып дос болуп калганбыз. Анан Шайргүлдү кошуп алып изденип баштаганбыз да экөөбүз. Бирөөбүз угуп калсак эле экинчиси бас мына окууга барабыз, анан бирөөбүз угуп калсак эле жүр мына барабыз деп жүрүп, ошо биринчи ошол оштон баштаган баягы мурда бизде окутчу болчу бир эмелердин аркасынан. Мына максатыңа мынандай кой, анан точный болуш керек, жашооң мынандай болуш керек, сен мынандай болушуң керек деген нерселерди окуп жүргөнбүз. Ошол психология экенин түшүнбөй эле окуп жүрө бериппиз. Анан Давлатов келгенде анан бул ушул өзүңдүн үстүңөн иштөө деген процесс экен деп түшүнө баштадык да. Давлатовтан окуп, бирок Давлатовтан аябай жакшы результатка чыктык. Действительно жардам берди. Анан бир какой-то моментте, видимо, ошол Давлатов бере турган нерсени алып бүттү окшойт да. Анан ал уже бизден да алыстап кетти, живой көрбөй калдык, көбүнчөсү эле мындай онлайн болуп калды. Анан аз жолугушуп калдык. Анан уже ал окуу таасир бербей калганын байкадым. Анан башкаларын издеп жүрдүк.
Брайан Трейсиге бардык, көп дагы бардык. Тони Роббинске бардык өзүң айткандай. Анан мен эми науканы кое туруп биринчи өзүм таап алайын деп чечтим да. Анан ошентип жүрүп эле ошол уже баягы онлайн окуулар башталып кетти көп психологдордун. Анан мен Вишен Лакияни деген психолог бир Mindvalley деген эмеси бар, университети бар. Ошондон таап алып, анан ошол аркылуу мен Мариса Пир, анан Джеффри Аллендин сабактары менен окуй баштадым ошолордончу. Эми бул жерде деле жакшы эле результаттар болду, бирок баягы таба турган нерсемди таппадым. Анан медитацияга кире баштадым. Медитациянын эми Zeva Meditation деген bir корпорация бар тоже. Эмили Флетчер жетектейт. Ошо Эмили Флетчердин медитациясына катыша баштадым. Эми көп медитацияларды башыман өткөрдүм, бирок арасынан ошол мага жакынырагы Эмили Флетчердик менен анан Джеффри Аллендин медитациялары болду да. Алардан кийин мен жакшы сезип калып аттым өзүмө. Аябай жакшы сезем, жүрөм, анан бир ай өтөт, 2 ай өтөт, анан кайра эле баягы абалыма түшүп калам. Ошентип дагы бир стресс болуп, мен атамды жоготуп, ошентип стресстин үстүнө жүрсөк, анан Өмүрбекти жолуктуруп калдым, Кудай жалгап. Анан мен чындап айттым, Шайргүл айтты, массажист издеп жүргөнбүз өзүчү, массажист. Анан мына Өмүрбек деген психолог дагы да массаж, жакшы массаж кылат, анан психолог дагы деди. Койчу, кыргыздын психологдору боло эле, алардын канчасынан окугам деп койгом да. Анан ошо баягы экөөбүз окуп жүргөн адам катары мунун массажына киргенче эле баягы психологический вопросторду жаадыра баштадык да. Буга жаадыра баштаганда эле бул эми булар менен сүйлөшкөн бесполезно деди окшойт. Анан эртеси күнү экөөбүздү медитацияга отургузуп койду. Бирок ошо биринчи отургузган медитациядан эле мен сезип калдым бир нерсени, ушул мен издеп жүргөн нерсе ушул экен деп. Мен бир мындай десем, бир 0,1% эле көрүп калдым десем болот. Бирок бир нерсени көрүп калдым ошол жерден. Анан экөөбүз чечтик, ушунун аркасынан ээрчили, ушул бир болсо бизди алып чыгат деп. Анан ошо мына Кудай жалгап себепкер болуп ошо Өмүрбек действительно чыгарды. Баштагандан кийин действительно көп осознанность келди. Именно кайсыл жерде ошо мен такалган точка кайсыл жерде турган экенин таптым. Баягы жашоодогу проблемаларың создавать эткен да өзүң экенсиң, өзүң азапка батырган да өзүң экенсиң, үй бүлөңө проблема создавать эткен да өзүң экенсиң. Анан ошолордун себеби кайсыл жериңде экенин да таба алат экенсиң да. Вот керемет Өмүрбек, керемет. Кайсыл жерде ошол сени баягы чырмап бир нерсеге чыгара албай турган нерсе кайсыл точкаңда экенин осознанность келип баштайт экен акырындык менен. Ыраазычылык сага дагы бир жолу. Анан Ошондо силер айтыңыз. Эми мына эмелер баягы дарыгер катары биз баягы медитация жасап баштаган адамдардын көбүнчө эле бул эми жан дүйнөнүн тынчтыгын, өзүңдү таба турган бир метод, өзгөчө бир метод да, бул доктор Өмүрбектин методу. Ошо менен катар эле анан мен мындай оорум жакшы болуп кетти, мындай оорум жакшы болуп кетти, анан мен жасап атсам мындай болуп атам дегендерди угуп алып эле анан баягы аябай тяжелый оорулардын алып келип атышат да бизге азыр. Бул оорунун айыктыра турган себеби көп да. Эгерде оору мисалы үчүн бир кандайдыр бир инфекция болсо, ага дары ичиш керек болсо, ал дарыгерге барып, дарыгердин дарысын ичиш керек. Бул эми баягы жан дүйнөбүзгө гармония келгенде, жан дүйнөбүз бириккен мындай бүтүндүккө келгенде, анан баягы действительно биз нервный напряжениядан же болбосо чачырап кеткенден пайда болгон оорулар айыга баштайт. Действительно айыгат. Анан врачтан дагы дарылана турган оорулар бар. Аны врачтан дарыланыш керек да. Мен ушинтип эле анан жакшы болуп кетем. Жан дүйнөңүз тынчтаганда действительно жакшы болуп кетесиз. Эбегейсиз оорулар жакшы болуп кетет. Бирок ошол эле убакта эгерде дарыгерден дарылана турган оору болсо, дарыгерге кайрылыңыз.
табыпка кайрыла турган болсо табыпка да кайрылыңыз. Молдого бара турган окуңуз болсо, оруңуз болсо молдого да барыңыз дегендей да эми ансыз мисалы үчүн бир кандайдыр бир инфекция жүрсө, анан ал инфекцияны өтүштүрбөйсеңер бир опасный нерсеге алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан мындай эмне десем, өзүңүздөрдү сезип жасаганыңыздар жакшы. Ошондо сиз эмнени издеп келдиңиз эле негизи мындай окуулардан? Өзүм издеп келгем да, өзүм ким экенин депчи. Биз общество менен жашап үйрөнүп калганбыз да. Сен мындай болушуң керек, сен чынчыл болушуң керек, сен мындай ийгиликтүү адам болушуң керек, бүт жаңан жетишишиң керек, пример болушуң керек бирөөгө. Анан карачы мындай болсо анан деген общество менен жашап калганбыз да биз. Мына настоящий өзүбүз кайер экенин билбейбиз да, давно жоготуп ийгенбиз, мне кажется. Тынчтык жок да бизде. Тынчтык жок. Ар дайым эле мына биз бир нерсеге жетиштик. Азыр эми аябай сабактар көп экен мына эмелерде. Мен баягы катышпаган үчүн сразу эле зар бишиге аттап өтүп кеткен үчүн. Сен азыр миллионер, мен сени миллионер кылып коем дегендер көп экен да. Миллионер болуш үчүн анан мындай болуш керек, мындай болуш керек деп баягы эмелерди, установкаларды пичкать этип коет экен да. Адамдар анан мен ушундай болушум керек экен да деп, анан ага эгерде ошондой боло албаса, мен качан ушундай болом деп атып эле кайра өздөрүн азапка баткыра берет экен да. Бул жерде бирөө ким экенсиз анан деп суроо берип атат да. Жөнөкөй эле адам экенбиз да. Аллахтын жараткан бир мындай эле пендеси экенбиз да. Ошонубузду билип, дайыма ошо жөнөкөйлүгүбүзгө кайтканыбызда баягы общество навязывать эткен ролдорду мындай пияз сыяктуу болуп, баягы кабыктар арчылып калганда өзүңүн жөнөкөй бир адам экениңди сезгениңде анан ошондо бактылуулук келет экен да. Булар мен берсиле мен урушумду кучту. Анан булар бир жакшы жери өздөрү врачтар. Булар баягы адамдын телосун окуган. Ошон үчүн баягы булардан азыр мына иштегениңерге канча бир жум болуп калды уже, толтура эмелерди көрүп атасыңарбы уже? Ар кандай толтура атасыз го, ар кандай адамдар келет. Менен бул эл менен иштеш өтө чоң эмени талап кылат да, опут. Жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик, чоң опут. Анан мына көрүп атасыздар бул жерден канчалаган оорулар айып кетип атат. Канчалаган оорулар. Ооба. Өзүңөр күбө болуп атасыңар, канчасы айып кетти. Анткени себеби бияктан эскерметип айтып коеюн, бул эжелер мен ошко канча жолу ретрит, канча жолу эме өткөрсөм, ошонун баарына бирине да калбай катышып кетет. Оштон бир 5 күндүк, бир жумалык сабактарды былтыртан бери 7-8 жолу өткөрдүк. Ошонун баарына катышты эжелер. Ретритке барды, көлгө барды, тоого барышты. Ошентип булар баягы биздин жаныбызда жүрүп, кичине баягы бир нерсени сезип калышты. Анан акырын азыр ишти баштап атат. Эми Кудайым буйрса, бул ишти акырындык менен могу Кыргыз элине жайылтыш керек да. Кыргыз элине жайылтыш керек. Мен дайыма айтып жүрбөймүнбү? Могу окуп алган, билип алган нерсенин баары бүт мусор. Бүт мусор. Бесполезно. Күнүнө 1000 жолу ырашчылык айтсаң да бесполезно. Ырашчылык болбогон нерсе только жүрөктөн чыгат ырашчылык. Жүрөктөн чыкмайынча бесполезно. Жөн эле чыгып атат бияктанчы. Анан биз баягы мына бизде результат кетип аткан себеби биз бир да жыл реклама кылган жокпуз. Только элдер биринин артынан бири келип өзүлөрү жазылган сабактаргачы. Ошол анан дагы сиздер урматтуу көрүүчүлөр, мен айтып коеюн дагы, Ошто жашагандар, мен азыр орозо айы иштебейм. Орозо айы ичи телефондорум полный өчүк болот. Орозо айында ушул Ошко барып, ушул эжелерден жакшы нерселерди үйрөнсөңөр болот. Мен билесиңер, мен көп сүйлөбөйм. Бул эжелер азыр айда сүйлөп турган убагы.
Силерге шашпай бул эжелерге да сүйлөй алып электе жакшылап сөздөрүн угуп кандай мына көрүп атасыңар процесс учурунда силер эмне болду тынч эле жашай берели деп ошолорду айтып берсеңер баягы эмеге разрушение кирип кеткениберде. Агайда машыгып баштадык. Бир ай жакшы өзү башында баары эле айтып атышат го, башында жакшы кетет экен. Анан сонун болуп учурчакты сезип, жаздын жаз экенин, күздүн күз экенин, баягы жалбырактарды көрүп баштадым мен мисалы үчүнчү. Баягы түз баскыла дейсиз го. Түз баспай эле ушул баягы келер жак менен жашай берип, алдыга карап ушундай шашып жашап калган экенмин да, жетишип калайын депчи. Анан ошолорду сезип калганда жыргап калдым. Анан агай менен бир күнү эле сүйлөшүп, агай бизди башында контролдоп турчу эле, машыктыңызбы деп. Анан бир күнү сүйлөшүп отурганда эле өтө жаман сөз менен эме кылды, урушту. Анан аябай жиним келип, мен ким элем, көрсө ошондо деле эгодо экенмин да. Мен ким элем деп туруп, эмне эле бул мага мындай деп туруп телефонду ыргыттым. Анан кайрадан агай чалып урушуп, ошентип атып канча жолу урушуп, канча жолу жараштык, кайра кечирим сурап, иши кылса өтө оор экен да бул кырга чыгыш. Анан Адалат биз жакшы жери ушул шеригим экөөбүз болуп калдык. Адалат айтат, жарым жолго келип калдык, шайырдабай жасапа жаса эле, эч калтырбайлы депчи. Күндө калтырбастан ошентип. Бул эго менен иштеп баштаганда өтө тоскоолчулук кетет экен да, келет экен. Баягы сиз айтасыз го, шайтандын генералдары келет депчи. Точно генералдары келди. Дагы эле келип атат. Бул өзү өмүрүңүн баары эле эме окшойт, күрөш. Өзүң издеп жүрүп өтөт экенсиң. Ошо өтө тоскоолчулуктар болду. Кудайга шүгүр ошол жолдордон өттүк деп ойлойм, агай, эми билбейбиз дагы. Тынч эле жашай бербейбиз деген баардыгынан кыйыны баягы өзүң менен өзүң күрөшкөн момент экенде, билбейсиң эмне менен күрөшүп атканын. Бирок күрөшүп, бир азапка батып бир нерсе болгондо анан айттым да мен Шайрулге, жөн эле жашай бербей элек, эмнеге ушинтип эле атабыз депчи. Бирок ошо жөн эле жашап эле кайра аркага кетип калыш эң оңой экен. Эң главный эрк керек. Эркиңе кармап, баягы эмеңе жол бербей, жылып кетсең, ошо кичине эле точка экен өзүчү, тоскоолчулук. Кичине эле точкадан эле көтөрүлүп алсаң, анан нары жагы уже баягы кыр ашат дегендей болуп калат экен да. Анан действительно таң калыштуусу, канчалаган оорулар жакшы болуп кетип атат. Кечээ баягы бизде азыр машыгып атат борбордо. Сүйүмкан, сулукан деген эже. Сулукан эженин варикозу жок болуп кетиптир да. Варикозу жок болуп кеткени таң калыштуу. Бир айда жок болуп кетти дейт. Эми ошого окшогон кээ бир кемелер медицинага таң калыштуу, действительно таң калыштуу. Анан мына давлениясы барлар, сахары нормага түшүп калгандар, мен ойлойм, аларга ушул нерсе керек депчи. Бул сахар, давление, жанагы артроз, артрит, грыжалар, напряжениядан эле келип чыккан оорулардан напряженияны кетирбей атып эле, баягы бир эмени кармап алып эле, же болбосо бирөөнү сен ушундай болушуң керек, же мен ушундай болушум керек, же жашоо ушундай болуш керек деп, мен каалагандай болсун деп атып эле напряженияны башыбызга киргизип алып, ошону эч кое бербей, жок ушул мен ушундай болуш керек деп эле, анан ошондон давление, азыр давлениянын дарылары канча, давлениянын дарыларын кечке иче бергенде эч кайсы давлениянын дарылары жардам бербей калгандар да бар. Анан кээ бирки поликлиникага келген оорулар бар да, врачтарды тажатканы, бул дарыны ичип, анан эми бул таасир бербей калды, мага башкасын жазып бер дейт да. Анан эже ушуну акырына чейин ичиңиз, жок бул мага таасир бербей калды деп. Кээ бирки врачтар баягы бир бизге известный бир поликлиниканын ар бир учреждениянын өзүнүкү болсо элек ошондой белгилүү больнойлор болот да. Алар келе атканда кадимкидей баягы дагы келе атат деп бекинишет. Аларга керек нерсе болчу, керек нерсе. Эгерде кандайдыр бир тааныштарыңыздар болсо, бир ооз айтып коюш парс деле болот, сооп деле болот го дейм. Чынында уникальный нерсе экенине ынандык өзүбүз.
Анан Эми өзүң өзгөрсөң эле айланаңдар өзгөрө, аалам, окружение, жашоо баары өзгөрүп кете берет экен да. Биз действительно баягы өзүбүздүн эле отражениябызды көрүп алып, ар кимден раздражение боло берет экенбиз өзүбүзчө эле. Ушул оорулары сакайбай жүргөн адамдар ага айтат го, баягы өлүмүш эгону кийип алгандар депчи. Аларга жагат да ооru канча. Ошо баардыгы аяса экен деп ойлошот да. Ошондой адамдар келет да азырчы. Мага эч нерсе жардам бербейт. Кана кыйын болсоң мага чыкчы дегендейчи. Ошолордун эгосу чындыгында сен болуп катып калганда бара байкап калат экенсиң. Ошо баардыгы эле нервтен экен да. Бошоткондо ушул баягы гибкий болуп эле Аллахтын баягы берип аткан энергиясын алып эле ушу бияка бас десе дагы болбой тырмышып туруп атпайбызбы? Ушу жок урушум керек депчи. Өзү баягы ооруну бергенде шифаны кошуп берет дейт го Аллах. Ошол мындай себебин жасап, ошону күтпөстөн бошонгонубузда эле өзү баардык результаттар келет экен деп ойлоп калдым да. Побочный эффекттер болот экен. Ошон үчүн мына оффлайнга келип катышкандын дагы бир пайдасы, карап турат экенсиң, побочный эффект аябай эле болот экен агай. Кечээден бери келген адамдарды көрүп атабыз. Баштаганда уже тоскоолчулуктар башталат экен да. Эми бул ушундай да, силер эми баштап атасыңар да. Мен мисалы Шайыр экөөбүз илгери бир жолуктук элек. Баягы гимнастика кылдырып, мен 2000 канчанчы жыл эле? Ушу бир 10 жыл мурун болуш керек. 10 жыл мурда ошол мен элдердин баарын чогултуп алып, мой эго деген эмне деп элдерге сабак өтүп жүргөндө Шайыр бир келип кеткен да. Бир келип кетип турган кийин айтты, экөөбүз эстешип эметип калдык. Ошончо жылдан бери мисалы мына силер тем более врачсыңар, туурабы? Врачсыңар. Анан мен психологмун. Силер денени айтып турасыңар, мен адам душасын айтып турам. Ошон үчүн могу силер менен биргеликте иш алып кетип атканыбыздын себеби да ошол да. Анан буюрса дагы кичектен дагы эмелерди, врачтарды иштешкентип алабыз, уже алар дагы акырындык менен уже бул эми адам менен иштеш бул өтө кыйын нерсе, өтө билип алгандан кийин оңой нерсе. Бирок мен дайыма айтып келем, адамдын ден соолугун дарылаш оңой эле нерсе. Бул давлениени түшүрүп коюш, арттатып коюш, баш оору, бут оору, гырыжа, мырыжаларды кетирип коюш бул оңой эле нерсе билген кишиге. Билбеген кишиге бул кыйын нерсе, чынын айткандачы. Ошон үчүн бул жерде оңой нерсе деп айткандын себеби, могу жерден ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Кээ бирлер бар, бир Алла жардам берет, Алла жардам бербесе деп эле тура бергендер бар мисалы. Аларга деле жооп бар мисалы, эмнеге дегенде Алла таала бизге баардык нерсени берип койгон экен. Алла таала бизге минут сайын, секунд сайын, ар бир көз ирмем сайын рызкысын, кереметин, кутун, баардык нерсени берип турат экен, бере берет экен. Биз учурчакты жоготуп алат экенбиз. Эң негизгиси адамзат учурчакты жоготуп алат. Качан адам учурчакты жоготуп алганда бүттү каша башталат. Качан биз учурчакты жоготуп алганда, мисалы мына сиздер врачтар уже давление уже таасир бербей калды деп атпайсыңар мисалы. Эми бизге ошол больницадан тажап, мисалы мисарас чачы түшкөн баары келип атат мисалы. Анан ошолор жакшы болуп кетип атпайбы? Биз анткени алардын баягы катып турган нерв деп коет, нерв. Ой адамды басып калат. Жанагы жаман ой адамдын энергетикасын жеп таштайт. Мисалы ичиңе бирөөдөн корккон страх кирип кетсе, мисалы иттен корксоңбу, кошунан ит бар болсо, ошондон корккон страх кирип кетсе, кетип барасаң, баягы ит чыга калса, сенин ичиңдеги страх иштеп кетип туруп, сенин энергияң баарын алып таштайт мисалы. Ошол сыяктуу биздин ичибизге миңдеген, миллиондогон ойлор кирип алып туруп, ошол бүт ичибиздегини жейт. Муну кыргыз айтып коет, адамды ой жейт деп коет, санаа жейт деп коет. Санаасы жок сары суга семирет деген сөз бар. Ошон үчүн бул биздин коомдогу бул эң чоң маселе. Биз азыр мына
тиги кобуштан окуп атабыз, бул кобуштардан окуп атабыз, нар жак бер жактан окуп атабыз, бирок чыныгы практика болбосо ал бесполезный иш. Жөн эле окуп аласың да, жөн эле билерман боло аласың. Биз азыр канча психологдор менен иштешип атабыз. Жөн эле адамды бир карап эле сенин тетияк кебетең, себетеңден атыңан бери санап панап жөн эле укмуш кылып эметип коет, бирок карай келсең өзүндө эч нерсе жок. Мен эч нерсе китеп окуган эмесмин мен өзүм. Мен чисто практика менен келген могу иштердин баары. Ушунун баарын өзүм башыман өткөрүп, бияктан китеп окуп алып туруп, бияка пехать эткенден Кудай сактасын, жукпай атам нерсечи. Ошон үчүн бул жерде бир адамзат учурду жоготуп аткан эмес да. Учур чакты жоготуп алабыз. Мисалы, мына Кудай деп намаз окуганда деле биз баягы өткөн чак профилден чыгып туруп Кудайга байланып атпайбызбы? Бул дагы учур чакка жакындаганын бир методикасы десек болот. Жараткан Алла Таалам ушу мени ажырап калбасын, менден ажырап калбасын пенделерим деп туруп бизге намазды берет экен да, мисалы. Менден ажырап калбасын деп мына орозону берет экен. Неге дегенде баягы биздин напсибиз деп коет. Или ойлор деп койсок болот, или эмоция деп коет. Муну общий чогултуп келип туруп мен бир напси деп койдук. Ошол напси семирип кеткенде ордуна орозо кармаганда адам ачкачылыктан ошонун баары азаят. Канчалык адам ачка болсо, адам ичиндеги семирип алган эгосу пасаят, ылдыйлайт. Анан эгосу ачык болгондо эмне болот? Адамдын эгосу ачык болгондо жараткан менен адамдын ортосунда мамиле түзүлүп баштайт экен. Ошон үчүн бул жерде бул өтө, дагы айтам, өтө тонкий иш бул. Өтө тонкий иш. Ар бир адамга өзүнчө подход кетет. Кээ бир учурда универсальный подход кетет. Мисалы, мына адалатча сизге бир көнүгүүнү үйрөттүм. Аны шайырга жеткирген жокмун мисалы. Ошол көнүгүүнүн эффектисин канча убакыттан сездиңиз мисалы? 3 айдан 3 айдан сездиңиз. Кандай болуп сездиңиз? Эмне болуп калды? мен жасап атып эле заземление болуп атканымды сезип кеттим да. Айттым го сага, сен мен заземление кылып аткан турбайсыңбы көрсөтөчү. Анан бул эженин ою талап эле ушуп жүрчү. Талап эле кебетешти арып, могу бет башым баары тырыш болуп кеткен, айтмакчы, эженин бет башым баары тырыш болуп, баары тырыш болчу. Мына бир жылдан өттү, тырыш эч калган жок. Тааныгандар болсо мына айтат, менен калп эмес. Анткени себеби адамга духовный энергия келип баштаганда, адамга намаз окуганда кээ бир аябай мына такыга намаз окуп жүргөн адамдардын да жүздөрү аябай тунук болот. Ошол сыяктуу бул могу биздики диний подход эмес, научный подход деп койсок болот. Учур чака научный психологиялык жол менен келүү деп койсок болот могу ишти. Анан мен азыр могу психологдордун мындай иш алып барган жок, пока. Неге дегенде психолог мисалы душаны эле дарылайт, корккону дарылайт, стресс, депрессия жана башка ушуларды эле дарылайт. Бирөөнү сүйүп калса или жаман көрүп калса, жек көрүп калса. Биздики денени дарылап атат. Мен дарылайм дебейм, дагы айтам, айтып коеюн. Качан адамдын могу нервсин дарылаганда эле подсознание өзү, подсознаниеда программа өзү өчкөндө уже дене өзүн дарылап баштайт. Бул подсознаниеда программа деген жана иттен корксоң. Ошол жакта жаткан программа ит келип алганда ошол программа чыгып сени талкалатпайбы? Кийин ошону жасай берсең, мисалы, ит чыга калганда эч кандай реакция жок. Биякта жаш балан ит каппайт да, мисалы. Жаш балан ит каппайт. Неге дегенде, жаш балада ит калат деген түшүнүк жок биягында. Калат деген түшүнүк жок. Ошон үчүн ага кол салбайт. Көрдүңүздөрбү? Жаш балан жылан чакпайт экен, мисалы. Анткени биякта эч нерсе жок да, жаш баланын душманы жок, мисалы. Анткени ал учур чакта жашайт да. Ошон үчүн мына практикалар ушул нерсенин баары ошо акырындык менен адам учур чакка келиш керек да. Анан негизи эле могу көчмөн элдер деп айтылат, көчмөн элдер. Ошонун ичинен могу кыргыз эли дагы учур чакта жашаган эл деп айтылат. Ошон үчүн бизге баягы учур чакта жашаган үчүн
Kitep düşpөгөн деген, мисалы бизге китеп, жазуу эмелер көп түшпөптүр да. Ушундай айтылган жактар бар да. Ошон үчүн бул жерде мындай жагы бар. Бизде көп адам учур жакта жашаган өздөрү билбеген адамдар бар. ооба. Билбейт, бирок көп адам учур жакта жашайт. Ошон үчүн биздин элибиз дагы аябай мына мамлекетибиз кичине эми бутка туруп келатат эми. Эми болсо да баягы мындай улуттун улуулугун баягы тереңдигин жоготпой келаткан себеби да ушул биздин элибиздин баягы Кудайга жакындыгы, учур жакка жакындыгы деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерден практика кылыш керек. Практика кылыш керек. Адам чачырап кетет. Бир эле киши бир 7-8 10го чачырап кетет. Бир эле киши. Ою башка жакта, сүйүүсү башка жакта, аң сезими башка жакта, акылы башка жакта деп туруп эле бир канча чачырап кетет. Ошонун акырын өзүнүн эмелери менен келип баштайт мисалы. Бул эжеге мен сүйлөшөйүн десем өзү чачырап жүргөн эже, адалатчы. Белки врач мына топчан. Анан Баня анан ушуну иштеп отурду, уже 3 айда конкретно сезип калдыңыз. Ошондо адамга биринчи очередь бүтүндүүлүк кереш керек. Бүтүндүүлүк кереш керек. Адамга бүтүндүүлүк келмейинче, учурчак келмейинче, окуганың да, билгениң да баары бесполезный нерсе. Баары мусор нерсе болот. Ошон үчүн бул адамдын издегени бир эле нерсе, учурчак. Калган баары бүт мусор. Баары тең мусор. Билгениң дагы бүт билгениң баары мусор болуп чыгат. Ошон үчүн адамдын мисалы сен 1000 тонна китеп окуп алсаң деле, сен жүрөгүңө бир учурчак, бир тынчтык келбесе бесполезный нерсе. Ошон үчүн биз конкретно уланып калабыз да. Биз уланып калганбыз, мусорго уланып калганбыз. Ошол мусорго уланбаштын уже методикаларын акырын бир канча жылдан бери мен бир канча устаздарымдын дагы мунун артында мен өтө чоң устаздардын да эмгеги бар, бир канча устаздардын эмгеги бар. Анан бул ушундай ачыга чыгып аткан нерсе. Дагы эмне дейбиз? Сен бул жерде сөз мен силерге бир дагы сүйлөп берем го, Кудайым буйрса. Просто бизге жакшы эме керек да, мына маектешкен киши керек да. Анан бул эжелер менен эле план жок эле жанагы бир байке менен чыкмай элек, ал жок болуп калат, план жок эле чыга калды бул эже менен. Сүйлөң Шайыржа. Бул жерде көп суроолор болуп атат Жантамир. Коркоктукту жеңсек болобу, ал ооруга, бул ооруга депчи. Мен баарына эле кеңеш бермекмин. Бир жума хотя бы медитацияда отургула депчи. Башында канча сааттан жасап атасыз, жасагансыздар деп айтып атышат. Башында биз эртең менен мен өзүм лично жарым саат, кечкурун жарым саат обязательно жасайт элек. 40 мүнөткө чейин. Агай айткан бизди коркутуп, кара баягы айтып бергенсиз го, телефондун экранын көрсөтүп туруп, бир медитация жасасаңар ак точка түшөт, анан акырындап барып агырат депчи. Анан ошол эгерде жасабай койсоң, каралык актыкты жеп салат деген да. Анан мен ошол карайып кетпейин деп күндө жасайт болчумун, калтырбастанчы. Ошон үчүн бир ай муну ыйман деп койсок болот да. Ыйман деп койсок. Биздин жан дүйнөбүз каралып атпайбы? Капкара болуп калгандын эсебинен биз эмне болуп атабыз? Адашып атабыз, ооруп атабыз. Адамга духовный энергия деп коебуз, ыйман жоголуп кеткенде адам ооруйт экен, давление жанагы жаман оорулардын баары ошондон пайда болот экен да. Анан баягы адамдын биз именно акылдын эсебинен, көп нерсени биле бергендиктин эсебинен биз ыймандан ажырап калат деген түшүнүктөр бар могу психология илиминде, чыгыш илимдеринде. Канчалык көп билсең, ошончолук азапка батасың деген түшүнүктөр бар да. Анан бул баары билген, көп нерсени билип алган менен жүрөгүңдө кичинекей тазалык болбосо бир тыйын анын да. 1000 көп нерсени билип алсаң да сенде тазалык болбосо сен эч кимге кереги жок адамсың деген жактар бар да. Ошон үчүн бул ыйман деп деле койсок болот, бул энергия деп деле койсок болот, бир канча маанилер түшүндүрсө болот. Адам башка бергенде акырын бир кичинекей ыйман кичинекей келет экен.
Анан ошону чогултуп кетиш, ошол нерсени кармап кетиш, ошол нерсени. Буга чоң бир илим керек, билим керек. Бул практика керек. Анан практика жок эле, жөн эле мен Кудайдын алдында тазамын, мен таптазамын деп жүргөн адамдар бар. Тазалык жакшы, бирок илим менен ошол нерсе өсүп өнүгөт. Бир айы болгон экен дейт, ушунчалык ээсин хазайын жакшы көрүшүнөн дейт. Анан бир күнү хазайын уктап жатса бетине чымын конуп калып экен дейт. Чымынды үрпөйткөн, дагы үрпөйткөн, анан баягы жини келип чымынды өлтүрөм деп хазайын кошо өлтүрүп таштаган экен да. Сен канчалык адам канчалык таза болсо деле, ак так болсо деле, чындык менен жашаса деле, эгер но жашоонун закондорун илимди албаса, кыйналып калат деген да жактар бар да. Ушундай жактар бар. Ошон үчүн бул жерден эң негизгиси практика. Баягы Махатма Гандинин бир жакшы сөзү бар. 10 тонна китеп окугандан көрө дейт, 1 грамм практика жогору турат деген жактар бар. Эми Кудай буюрса, могу жакта көпчүлүгү түшүнбөй аткандар, эме кылып аткандар, эме кылсаңар болот. Могу менин эфирлеримди көргүлө. Мен могу ороза ичи иштебейм, анткени себеби мен деле кичине эс алайын. Анан орозодон кийин Кудай буюрса, могу мына азыр Кудайга шүгүр көпчүлүк адамдар муну бизди түшүнүп калышты. Бул нерсени билип калышты. Бул жөнөкөй эле нерсе, бул эч кандай диний или секта эмес, бул жөн эле катыган нерсти. Напряженный болуп турган катыган нерсти бошотуу деп деле койсок болот. Бул жерде эч кандай ашыкча нерсе жок. Анан гимнастикалар бар, необычный гимнастикалар бар. Мына көрүп атасыңар. Биздин ар бир үйрөткөн сабактар уже уникалдуу, жок нерсе. Ар бир үйрөткөн сабактар. Басуу техникасы боюнча мына. Басуу техникасы боюнча бизге чалып атышат. 5 жылдан бери, 10 жылдан бери басып жүрөм дегендер чалып атат. 15 минутта ушундай басуу техникасын мен билбей турмун дегендер бар, мисалы. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн баягы бул профессиональный билим, бул совсем башка нерсе. Профессиональный билим адамды оңой өзгөртүп коет. Эгер жөн эле басып жүрө берсең, күндө эртең менен жөн эле басып жүрө берсең, анын закондорун, анын эмелерин билбесең, мисалы, анда сен жөн эле мо физикалык эле денени чыңдалган болосуң. Эгер адам анын баскандын бүт философиясын, бүт бар жерин билип туруп басса, анда ал адамда өнүгүү кетип баштайт. Физикалык жактан, энергетикалык жактан, духовный жактан өнүгүү кетип баштайт. Одновременно өнүгүү кетип баштайт. Ошон үчүн бул жерде могу басуунун кийин дагы бир экинчи этабын берем. Пока биринчи этабын үйрөндүңөр, анан дагы айтып коеюн. Биздин сабактар бекер, өтө бекер, акчада бекер, баада берип атабыз. Мисалы, жөнөкөй психологдон мындай силер деле бир 4-5 мыңдан өзүңөрдүн айтканыңарда 4-5 мың доллар төлөп тетияка барып келдиңер, андан кийин канча акчаңар кетти анда? Канча акчаңар кетти, өзүңөрдүн сөзүңөрдүн. Андай алардын алдында могу эми биздики ушул өтө эмеде берип атабыз, анткени себеби баягы элге таасир бериш үчүн берип атабыз. Анан бул кымбат алып деле болбойт, неге дегенде илимди мен менчиктегим келбейт. Баягы азыр илим баарын автооско болуп кетти. Кудайдын илимин, билимин эч убакта менчиктеп кереги жок, болбойт дагы. Бул дүйнөдө балабыз дагы, аялыбыз дагы баардык нерсе Кудайдык деп айтылат. Жөн гана алар силердин жанында жашап жүргөн себепчи деп айтылган жактар бар. Ошон үчүн баардык нерсени баягы ачык эле жакында көп нерсени айтабыз. Могу эффектти оңой эле чыгарып койсо болот. Мен дайым айтып келем. Адамга вообще энергиясы кетип, стресске түшүп калгандар 1-2-3 күндө таза чыгарып койсо болот, бирок болбойт. Неге дегенде адам өзүнүн эмгеги менен осознанный чыгыш керек. Осознанный чыкканда ал адам экинчи баягы кайра ямага түшпөйт деген жактар бар да. Баягы көнүгүүлөр боюнча
баягы мен дагы көп жылдан бери йогага катышып, баягы күн менен саламдашууну мен укмуш билем дейт элем да. Анан сен уже баягы методикаңы бергенден кийин, ошо күн менен саламдашууну үйрөткөндөн кийин, сен үйрөткөн күн менен саламдашуу бул таптакыр башка нерсе экенин түшүндүм да. Аны кошуп жасаганда ошол азыр жана медитация мурдадан да жакшы, баягы өзүң айткандай тынчтыкты алып келгенин сезе баштадым менчи. Анан көнүгүүнү жасап атканда денеңи кошуп сезе баштаганыңды сезе баштадым да. Денени сезбей эле эми ар ким ар кандай болсо керек, бирок мен баягы денемди сезбей эле жүрө берген экенмин да. Ошол күн менен саламдашууну сен баягы акырындык менен жасатып мындай кылганда мен ал башкача, баягы мурда мындай йогага барып жүргөндө мен мындай автоматически эле жасап жүргөн экенмин да. Анан улам баягы бир көнүгүү кошулганда дагы бир уникальность чыга берет экен да. Медитацияны жасап башкача кетет экен, башкача эффект бере баштайт экен да. Мындай глубоко кетет экен деп коеюн, башкача эффект десем туура эмес түшүнүп калышпасын. Дагы глубоко кетип, дагы ичиңдеги өзүңүн денеңи сезип, баягы учурчакты дагы более мындай глубоко ушул азыркы моментти сезип калат экенсиң. Азыркы момент ушул мына акты ак, көктү көк көрүп, баягы байкабай жүргөн нерселериңди байкай баштайт экенсиң да. Анан баягы 5 күндүк көнүгүүнү бердиң го, 5 күндүк. Баягы мындай алып акырында туруп алып жасай турган методдо. Анда дагы еще лучше болду да. Эми ар бир көнүгүү как будто мен үчүн эле кошулуп аткандай болду да. Ошо мени сезип атат Өмүрбек. Бир жерге барганда жөн эле кээ бирде мындай жөн эле отуруп каласың да. Анан уже кийинки көнүгүүнү кошуп коем. Баягы учурчак дагы глубоко келе баштайт да. Ушул жерде отурганыңды сезип, өзүңүн ичиңди сезип, денеңи сезип, кадимкидей эмеге тынчтыкка келип, тынчтык дагы көбүрөөк пайда боло баштайт экен да. Ошол чындыгында көнүгүүлөр дагы өтө уникалдуу. Аларды дагы баягы жанталашып мен басуудан калып калдым, кечээ басуу болуп калыптыр анан деп шашыштын кереги жок. Ар бирин жасап кете бергенде ар бири өзүнчө бир дагы бир таасирин тийгизе берет экен. Эң жөнөкөй эле нерсе мына канча адам муктай албайт экен да. Канча адам муктай албайт экен, анан кызык жери эртең менен канча адам тура албайт мисалы. Көп тура албайт да. Мен деле мисалы үчүн, мен деле мына ушул пока ушул тынчтык таап алганча мен субботадан субботаны күтүп жашайт болчумун. Субботадан субботаны күтүп жашайт элем. Кийинки суббота понедельник башталары менен уже воскресеньени кечкурун саат 4 болгондон кийин уже нервтете баштайт элем. Опять понедельник башталды, эми качан суббота болот деп. Мына Кудайга шүгүр эми кандай эме жакшы, азыр проблема эмес. Азыр уже өзү эле будильниктин деле кереги жок, өзү баягы убакыт болгондо эле тура турган болуп калат. Адамды жашартып коюш оңой эле. Адамды ушунчалык жашартып, арыктатып, тырыш-мырыштан кетирип коюш бул оңой эле иш негизи. Анткени себеби мен бул боюнча 15 жыл иштедим. 15 жыл иштедик. Тыгыз иштедик эл менен, тыгыз иштедик. Ошол убакта тапкан акча ошонун баарын биз илим билимге жумшадык. Профессиональный билимге жумшадык. Андан тышкары ал өзү келет адамга. Адам эч нерсени окубай эле, эч нерсени билбей эле бул медитация баарын билип калат. Ооба. Азыр машыгып аткандардын баары айтып атат. Биз уже тамакка потребность жоголуп кетти дешипчи. Тамактын өлчөмүн, канча тамак бизге керек экенин уже билип калдык дешип атышат да. Тамак эми бул эгодо, адамдын эго көбөйүп кеткенде эмне болот? Мен деле ошондой нерсе болот. Мен кээ бирде совсем машыкпай койгон, эми бул убакка чейин мен өзүм баш менен өткөрдүм да бул нерсени баарын. Машыгып жүрдүм, машыкпай койдум, кайра машыгып жүрдүм, токтотуп калдым, кайра ошол убакта билим алып аттык, кайра токтотуп коюп аттык. Мен машык, мисалы адамдар аракты эмнеге ичет, тамекини эмнеге чегет? Бизге могу келип аткандар арак, тамеки, өзгөчө кыздар кальян автоматский токтойт. Кальян
bilen tekken kızlar aябай көбөйүп кетти ошолор. Ошондо токтошту. Ушунчалык рахматын айтып атат. Анткени себеби адамда духовность жоголуп кеткенде, Кудай менен болгон байланыш үзүлүп калганда адамда эмне болот? Арак ичкиси келип баштайт, тамеки чеккиси келип баштайт, арак ичкиси келип баштайт. Анткени себеби ушул нерсени мен өзүмдүн башыман өткөргөм. Азыр мен кээ бир учурда ичип коеюн дейм ба, конок-сонокко көп жерге барып каласың, арак ичилаттын атайын баягы ойло тиги иштеги вирус кетип калайын десе ичейин десем да кетпейт нар жака. Неге дегенде организм аны требует этпейт. Кызыктуу мунун уникалдуулугу ушул жерде. Анан дагы бир жери биз кызынабыз да, мисалы тамеки чеккибиз келет, чекпейбиз. Ичкибиз келет, катуу ичебиз. Жаткыбыз келебиз, аны дагы эме кылабыз. Бул жерде уникалдуулугун карап тургула дагы бир жолу. Мисалы көпчүлүк эмелерде мен бул боюнча мен атайын тема кылып берем. Мен ал жерден кыскача унутуп кетейин. Мисалы сиз гинекологсуз, кээ бир врачтар күйөөсү жок болуп калса, не дейт? Күйөөгө тий дейт. Сен баарын жакшы экен, организм баары жакшы экен, только күйөөгө тий дейт мисалы. Анан ал байкуш кыздар эмне кылат? Каяктан тиейин десе жакпайт бирөө. Анан врач айтты деп, или молла айтты деп күйөөгө тийгенге туура келет. Анан баягы неосознанный болуп турган даяр эмес нерсенин бирөөгө күйөөгө тиет, кайра ажырашат, жашоосу кыйналат да. Ошон үчүн бул жерде буларды жасаганда баягы күйөөгө болгон каалоо да автоматически түрдө жок болуп кетет. Анан совсем жок болуп кетет деген түшүнүк жок бул жерде. Качан баягы күйөөгө тийип жакындашканда ал нерсе пайда болот. Бирок жөндөн жөн баягы организмдин ушундай жөндөн жөн эле баягы организмди баягы оонуп туруп аткан сезимдер жок болуп кетет. Ошондо адамга өнүгүү ошондо келет. Анан адамга оолугуп турса, каалап турса, ошол энергиянын баарын духовный энергияга айландырып турган техникалар бар. Качан ошол духовный энергияга айланып кеткенде адамдын жан дүйнөсүнө тынчтык келет. Мен бул боюнча пока тема ача элекмин. Кудайым буюрса, мына мен могу гинекологдор менен иштешип атканымдын себеби жакында дагы бир доктор наук менен иштешкен табыз. Ошондо бул эмеге биз научный подход кылып туруп чыгарабыз. Бул жакта мына мисалы бул темада адалат чечсекте көп сүйлөшүп жүрөбүз. Сиз мисалы аялдар менен иштесеңиз, анан ошол убакта бир илимий науктар менен докторлор менен иштешкенде ушул теманы анан мындай элге научный жаябыз мисалы. Көпчүлүк учурда эле эрге тийиш керек, бакшы эми кимге тием деп организмде каалоо болуп кыйналып жүрөгүндө толтурат да мисалчы. Ошону эч кандай эрге тийгизбей ошону духовный энергия практика менен айландырса болот. Ошондо ал мындай жаратман энергияга айланып кетет. Качан ошол жаратман энергияга айланып кеткенде ошого аялдын жүзүнө жарыктык келет. Ал аялга мисалы ошондой баягы төмөнкү каалоо энергетикасында турган адамдын иши да жүрбөйт. Иши жүрсө башаламан кетет мисалы. Ошонун баарын бүт кийинки орозодон кийин ошонун баарын бүт иретке келтире турган эркектерди дагы ошолордун баарын иретке келтире турган техникалар берилет. Мисалы ал нерсе менде болгон. Мен деле актана бербейин. Мен деле ушул нерселерден өткөм мисалы. Мен деле мурда кыздарды көрүп жаш кезде совсем оюм башка жака кетчү меники деле. Совсем башка кетчү мисалы. Жакшынакай кыз келип калса фигурасын карашымын. Анан эмне болот? Өзүңдү бияктан кысасың, кайра бияктан эметесиң. Анан могу практика, илим ошонун баарын жок кылып таштайт. Неге дегенде. Мисалы карап туруңуздар. Адамдын аң сезими өнүкпөй турганда только ылдыйкы центр иштейт. Адамдын аң сезими өнүкпөй турганда. Мисалы өнүккөн мамлекеттер, бүт өнүккөн мамлекеттерде төрөлүү өтө аз. Анткени алардын башы иштеп кеткен. Башы иштеп кеткен үчүн ылдый иштебей калган.
Бизде баш иштебейт, ылдый жак иштеп калган. Ошон үчүн могу өнүкпөгөн мамлекетте төрөлүү, мөрөлүү, зордуктоо, мордуктоо, уруш талаш жаман көп болот. Эми адам өнүкпөгөн абалда турганда, мисалы эркекти көргөндө эле, кызды көргөндө эле өзүндөй кабыл алат. Фигурасын көрсө, мисалы, мунун ою жаман экен дейт, мисалы. Анан ошол техникалар жасап баштаганда эркек иште, аял иште бузукулуктан кетет. Кызык жер бузукулуктан кетет. Бул менин өзүмдүн башыман өткөн монун баары. Мурда бир жакшынакай кыз көрсөм, оюм башка кетчү, мисалы, меники деле. Качан ушул техникалар жасагандан кийин ошол баягы жаман ойлоп аткан кыз жакшынакай эле карындашым болуп калат. Жакшынакай эле ал деле бирөөнүн кызы болуп калат. Ал мындай кыска кийинип турса деле, ал ырдап атса деле, кайлан чегип атса деле, ага жаман ойлоно албайсың. Анткени себеби баягы биздин энергетика ошондой иштеп, ошондой таза жакка бурулуш керек. Муну только научный жол менен. Могул ушулардын баарын Кудайым буйрса, могу орозодон кийин пландап атабыз. Орозодон кийин ошол иш боюнча кетиребиз. Анан көпчүлүк учурда мына мусулманчылыкта айтылат. Этегин тие албаган киши только иши артка кетет. Андай мындай деген жактар бар, мисалы, аял болобу, эркек болобу. Ошону Кудайым буйрса, ошол нерсе аябай чоң нерсеге айланат. Чоң нерсеге айланат бул жерде. Баягы эптеп эле жатыш керек, ичиш керек деген түшүнүктөн жок болуп кетет адам. Ошол нерсенин бар адамдын баягы ошол иштеги грубый энергия, тазаланган башка бир форматтагы энергетика айландырып ийсе болот. Мен бул боюнча пока ооз ача эле белем. Эми Кудайым буйрса, ушул нерсени мындай бүт түшүндүрүп бул жерден жаш бала болобу, чоң апа болобу, ата болобу, бул энергия деген энергия, мисалы. Могу башымда энергия көбөйүп кетсе эмне болот? Башым кечке иштей берсе эмне болот? Кечке иштей берсе адам уктабай калат. Уйкунун дарыларын ичет. Анан уйкунун дарысын алда таасир этпей калса, арак ичет. Массаж алат. Көрдүңөрбү? Баш иштеп калса эле ошондой көп адам жашоосуна проблема алып келет, мисалы. Могул центр иштеп калса деле ошол. Ылдыйкы центр иштеп калса деле адам только жашоосуна проблема келе берет. Мисалы, биз азыр могу көпчүлүгү могу центрде иштеп атабыз, мисалы. Могу бизге медитация кылып аткандардын баарын айып аткан себеби могу баш бошогон эле организмге полноценно иштеп атат, мисалы. Эми ушул нерселерди Кудайым буйрса, могу мына врачтар сиздер менен, анткени себеби психологдор, врачтар мындай чогуу иш алып кеткенде башка болот. А башка жерлерде бул только сөз эле боюнча кала берет. Сөз эле боюнча калабыз керек. Сөз боюнча. Только күйөөгө тийиш керек, жатыш керек, иш кылыш керек. Ал убактылуу нерсе ал. Күйөөсү барлар деле күйөөсү жок. Аял барлар деле ал кайталанмай иш ал. Андан деле тажайт адам. Ал өнүгүүгө кетпесе, бир кайталанган иш өтө жаман нерсе. Бүгүн курсаң тойгуштуң, мисалы, аябай курдак деп коеюн. Ошол убакта жыргайсың, эртеси курсага качат, кайра жейсиң, жыргайсың. Убактылуу нерсе кайталана берет адамда. Ошол убактылуу кайталанган нерсени чыгып кетиш керек. Могу адамдын ылдыйкы центрде иштегенде ошол эле болуп калат. Бүгүн жатып жыргайсың, кайра эртеси эле жок болуп кетет, энергияң жок болот. Кайра эртеси ошол кайталанмай иштен чыгып кеткенде адамда өнүгүү кетип баштайт, аң сезимде, денесинде өнүгүү кетип баштайт. Ошон үчүн бул нерселерди мындай ушул нерселерден биз чыгып кетсек, бизде өтө чоң өнүгүү, чоң иштер кетет. Анан бул боюнча да эфирлерди кылабыз, мисалы. Мына Адалатчы сиз менен да көп эфирлерди кылабыз. Мисалы, биздин группада сага бир дагы суроо десем болот да, сурообу же эмне десем, мына практикадан алынып аткан нерсе да, Өмүрбек. Мисалы үчүн биз аялдарды баягы мына тазовые мышцы деп коет да, аялдардын ылдыйкы эмелери бошоп кеткенде, азыр аябай көп да аялдар бизде эми азыр баягы сидячий образ жизни же болбосо баягы кыймылсыз жашоодо жашайбыз да. Анан бир экини төрөгөндөн кийин эле аялдардын баягы жыныс органдарын кармап тура турган булчуңдары бошоп кетет дагы, анан аябай көп женский проблемалар менен келишет да. Анан
буну баягы убактынча дарылар менен токтоп турат. Анан баягы булчуңдарды бекемдебесе кайра эле кайталана берет да, баягы воспалениялары, выделениялары. Анан кандайдыр бир убакта мен аларга интим гимнастиканы үйрөтүп баштагам. Бул көп эле болуп калды. Анан ошо интим гимнастиканы үйрөтүп баштаганда дагы ошол энергиясы баягы ылдыйкы энергия иштеп кетет окшойт да. Анан баягы энергияны аялдар туура эмес жака жумшап интим маселеси дагы жөнгө салына баштаганда, анан күйөөлөр жакшы мамиле кыла баштаса, анан аялдар жасанып башташат да, дагы көбүрөөк жагыш үчүн. Анан алардан дагы жакшы мамиле күтүш үчүн, алардан дагы внимание күтүш үчүн жасап башташы эле, анан кандайдыр бир убакта ошол баягы күткөн внимание болбой койсо, аялдар кайрадан депрессияга түшүп калышат да. Ушундай ошондо дагы мына ушу биз интим гимнастиканы жасатып атканда, ден соолук үчүн эле жасатып атсак деле ушундай иштер болуп кетет да. Ошол мүмкүнбү эми, мисалы үчүн? Действительно нижний энергетикасын иштетип алды да. Эми карап туруңуз, бир кыргыздын бир жакшы макалы бар да. Жаманга дейт, жаманга амал кирсе дейт, бул амал деген энергия. Өтүнө шамал кирет деп го. Ооба. Sen kayсыл деңгээлинде мисалы энергия киргенде могу прессовый зонаң иштесе только акча табам деп каласың. Могу көкүрөк туштагы чакра иштесе, мисалы Кудай эле деп каласың, башка нерсе юрумда только жараткан Алла Таала бул дүйнө жалган деп өзүнчө фанатизм болуп кетесиң. Ошол энергия ылдый иштеп кетсе, жана сиз айтып аткандай, только ичиш керек, жеш керек, жатыш керек болуп калат. Башка ойлоно албай калат. Эми могу ушул нерселерге могу точка коюлат, Кудай буйрса. Точка коюлат. А бул ушул нерселерди жасап баштаганда, мисалы аял киши, мисалы мына могу бизде канчалаган аялдар эң биринчи очередь айыздары ордуна келет. Ооба. Биринчи очередь айыз ордуна келет. Силер өзүңөр күбө болуп атасың. Бизде канчалаган кийимдер жеңил төрөштү уже. Жеңил. Неге дегенде мындай жер бар да. Аял киши төрөгөндө эмне үчүн кыйналып төрөйт? Неге дегенде аял кишиде ой көбөйүп кеткенде, напряжение көбөйүп кеткенде энергияны жеп иштейт. Анан баягы баланы түртүп чыгара албай калат. Ошон үчүн кесебе болот. Туурабы? Энергия жок болгон, ушу түртүп чыгара турган энергияны биздин могу стресс, депрессия жеп иштейт. Түшүнүктүрбү? Ошон үчүн өнүккөн мамлекеттерде жана жасалма жол менен төрөткөндөрдүн ошо именно ошол жактан келген, туурабы? Бүт өнүккөн мамлекетте жасалма жол менен төрөйт. Анткени аялдардын баарын башы иштеп кеткен. Анан биякта энергия калбай калган, уже чыга албай калат. Ошон үчүн бул жерде ушунун баары бүт жолго салынат. Ушул нерселерди үйрөнүп баштаганда адам бүт аялы, эркеги бүт бузукулуктан кутулат. Анткени бул нерсе мен өзүмдө болгон нерсе, мен өзүм ушул нерседен өткөм мисалы. Мен деле мисалы жаман ой кетебизчи да. Көрсөйрөм эле маны жашырганда эмне? Азыр эми ар кайсысын сүйлөп кое бериш мүмкүн, бирок Кудай сактасын. Мындай биякта да ой жок. Ошон үчүн бул эркектерге да сонун болот мисалы. Эркектерге дагы. Кудайым буйрса эркектер деле могу ой көбөйүп кеткенде, биздин энергиянын баарын жеп иштейт. Анан импотенция ошондон пайда болот. Ой көбөйүп кеткен нерсе болот. Ошон үчүн өнүккөн мамлекеттерде жана иштеп аткан КСР, импотенция, бүт нерв, сердце, психолог ошол жактан чыккан. Неге дегенде могу баш иштеп кеткен үчүн. Түшүнүңүзбү? Эми ошонун баарын гармонияга алып келе турган нерселерди эметебиз. Анан могу
Медитация учурунда аялдар эмнеге аябай жеңил төрүп атат işte. Канча мына бизге жеңил турганда ушунчалык көп келди. Уже мына 1 жылдан бери эле бир 10-15 аял ушунчалык билбей эле төрөп коюп атат. Билбей эле эмнеге дегенде аял иш төрөгөндө тазаланат деп коет го. ооба Аял төрөгөндө тазаланат деп коет. Эмнеге дегенде аял иш төрөгөндө кундалин деп коет. Аябай кыйналганда ой токтойт. Ой токтогондо анан тазаланып жатат кылат. Төрөп атканда кундалин көтөрүлөт аял ишин. Ошон үчүн могу бүт баштагы аял иш төрөгөндө күнөөсү кечирилет деп коет. Ушундай түшүнүктөр бар. Эмнеге дегенде ошол энергия көтөрүлүп атып бүт ойдун баарын жок кылып тастайт. Могу медитация убагында эмне үчүн аябай жеңил төрөп атышат? Эмнеге дегенде адамдар напряжение ой жок болгон үчүн жеңил төрөйт. Кыздар күйөөгө мисалы тийгенде жашоосунда маселе болбойт, эркегинде деле, кызында деле. Мисалы мурда только ошол эле темада болсо жатыш керек, андай мындай тема болсо, бул жерде андай тема жок болуп кетет. Ал адам вообще башка түшүнүккө өтүп кетет. Бир кыйналып турган бирөөнү, кыйналып турган аябай бакшы карындашыбыз келди деп кой, нежелерибиз келди. Илим жок, билим жок, аны күйөөгө тий дейбиз, айла жок. Туурабы? Андан көрө өзүнүн ушул методикаларды берип туруп, өзүнүн психологиясын тазалап алгандан кийин, анан ошол өзүнө ылайыктуу эмени таба алат да. ооба Ошон үчүн мен бул теманы пока силерге ача алган жокмун да. Мен ача алган жоксуңар билбейм. Бирок бул боюнча терең иш алып барабыз. Научный иш алып барабыз, Кудайым буйрса. Ошон үчүн мен могу ошон үчүн психология факультетин бүткөнүн себеби да ошол. анан бизге мына гинекологко кайрылган аялдар да болот да мындай. Мени дейт эме күйөөгө тий деди, же болбосо ушу бир оорулары болсо ушул эркек менен жатышың керек, анан жакшы болосуң деп дагы мына кошумча десем болобу же сенин айтканың эме подтверждение мындай. Мен мына 23 жылдан бери Оор атасың, эркек тий деген 23 жылдан берки практикамда мисалы үчүн баягы оорулардын түрлөрү болсо, миома, эндометриоз, киста, баягы нарушение, же болбосо эрте климакс болуп калуу, аял күйөөсү жок аял менен күйөөсү бар аялдардыкы бирдей эле болот да. Половой жизнь менен жашаган менен жашабаганда оору бирдей эле кездешет. Анан баягы күйөөсү барда деле болот да ошол эле миома. Ал күйөөсү менен жашап эле атат, бирок кетип калган жок го мисалы үчүн. Анан ошол половой жизнь какой-то бир ооруну излечивать этет деген дагы туура эмес да. Бул жерде ошол мына Өмүрбек айтып атат, энергетика, ошол жактагы энергетиканы эле биз туура жакка пайдаланып алышыбыз керек. Ошону дагы айтып коюш керек да. Канча кыз келиндер мен эркекке тийбесем, мага эркек керек экен, мага мындай керек экенин түшүнүп жок экен. Түшүнүк жок. Ооба. Бизде канчалар эмелер менен иштейбиз. Уже адам өзгөргөндө анан нормально күйөө жолугат. Ооба. Бул боюнча чоң эмелерди муну биз чоңураак кичине врачтар менен, эркек урологдор менен бул ишти алып баралы деп турабыз, Кудайым буйрса. Ошондо баягы бакыштар үйлөнө албай аткан, эмете аткан бүт маселе чечилет, Кудайым буйрса. Агай, азыр бир суроо берип атышат, ошого жооп берип койсом, орозо учурунда жасаса болобу медитация депчи? Көп суроо келди ушул суроо. Аба орозонун астында турганыбызба? Ошого. Орозо бул ачкачылык адамды жарыктанууга алып келет, тазаланууга алып келет. Качан биз орозо кармаганда биздин эгобуз сынат, эгобуз кичирейет. Мен бул сынат десе бул жерде көп түшүнүк бар. Мен бул боюнча айтпай эле мен урдуруп салып өтүп атам. Кээ бирлер чыгышты эго деген адамга керек, анан сындырып адам жок болуп калса деген түшүнүк бар. Бул жерден бул эми өзүнчө бир түшүнүк да. Орозо кармаганда адамдын баягы эгосунун көлөмү кичирейет. Качан адамдын эго деп коет, могу басып турган энергетика деп коет мунучу. Ошонун баягы эмеси, мисалы биз күнүнө 3 килограмм тамак жесек, ошол 3 килограмм тамактын 1 килограмм биздин дене жейт, калган 2 килограмм биздин эго деп коебузбу, напси деп коебузбу, акыл деп коебузбу, эмоция деп коебузбу, ошолор жейт. Или жимпин деп коебузбу, эми ушул мындай кындачы.
иштеги бир жаман сушностор деп коет эми бул илимде бир канча тараптан берилет. Анан орозо кармаганда алар только демеге эле тамак жейт да, биздин ичибиздеги жанагы шайтан майтан эгодо 100 шайтандын күчү бар деп коет мисалы. Ошолор алысырайт орозо учурунда. Ошолор алысыраганда эмне болот анан? Алысыраганда жараткан менен болгон байланыш түзүлүп баштайт. Жараткан менен болгон байланыш түзүлгөндө адамга ден соолук келет, жарыктык келет, ыйман келет, баардык нерсе келип баштайт. Ошон үчүн могу орозо учурунда сөзсүз түрдө медитация кылгыла. 100 эсе жакшы болот. Анткени себеби мен илгери мындай сальташам деп бутум люстраны талкалап кеткен. Кийин ошол бутум көп жыл айыкпай жүрдүм. 2015 медитация кылдым. Бир жума жасаганда ошол баягы ошол жерден ирим пирим чыгып жакшы болуп кеткен. Мен ошондо өзүм мен бул нерселерди көп өткөргөм. Сынга мынган жерим бар, ооруйт, бүт жакшы болот. Ошон үчүн орозодо сөзсүз түрдө кылгыла, медитация кылгыла. Агай, сизге ыраазычылык. Мен түз эфирден чыга берсем, ишиңизге ийгилик. Макул, рахмат. Мени кантип чыгарып коесуз? Чарпо. Урматтуу көрүүчүлөр, Ошто жашагандар, алыстан келгендер, биздин Оштого эмеге келип, Борборго келип, ал жерден келип дарылансаңар, дарыланбайсыңар эми нерсиңерди, психологияңарды оңоп, ошолорду көнүгүүлөрдү үйрөнүп кетсеңер болот. Мына бул эже 1,5 жылдан бери менин жанымда тынымсыз жүрүштү, көп нерсени үйрөнүштү. Ошол нерселерге аябай эме болот, жардам болот. Анан апалар келгиле, өзгөчө мына апалар, аялы кишилер келип атат. Биздин азыр мына Кудайга 1000 мерте шүгүр, биздин катышкандардын 70% апалар. 50 жаштан өйдө. 70%. 60, 70, 80 жашта апалар катышып атат. Таң калыштуу. Ошон үчүн бул апалардын ушундай кетип атканы бул өтө чоң нерсе. Апа тазаланганда үй тазаланат, эне тазаланганда баардык нерсе тазаланат, укмуш тазаланат. Бир үйдөгү бир эле эне тазаланып кетсечи, ошонун кызы дагы, баласы да бүт тазаланып кетет. Анткени себеби мына сиздер адалатчы моякта отургандар күбө болуп атасыңар, күбө болуп атасыңар. Неге дегенде бул окуу, мен дагы айтам, окуу алуу эле биз айткан жокпуз. Чисто практика болуп атпайбы? Канчалаган адамдар мына. Апа, мен жасадым эле, балам ичип өтүп атат, күйөөм ичип өтүп атат, анан балам кыйналды, менин ичим ооруду эле, балам ичи ооруду дегенде анткени энедеги полный генетика, илимде айтылат. Энедеги 70% генетика балага өтөт деп айтылат. Энеде 70% энергетика, жакшы энергетика, таза нерсе болсо ошонун баары балага өтөт деп айтылат. Энеде бүт жаман нерсе болсо, чирик бар, ошо балага өтөт деп айтылат. А бул жерде ошол ДНК тазаланат, ДНК деп коет. Ошол тазаланат. Септика деп коет, септика болуп жаткан ДНКнын баары тазаланат. Мисалы, биз бир нерседен эле кыйналып жүрө беребиз, ошол балабызга кенден кенге өтүп кете берет. Ошол мисалы ата-бабаларыбыз азап тозок менен ошол энергетика бар болсо, ошол бизге да өтөт экен, биздин балдарыбызга өтөт экен. Ошол нерсе үзүлөт. Ошон бул медитация ошону үзүштүн жолу. Кечээ баягы Сулукан эже варикозум кетет деген эже айтты го, кийин кайра дагы айтайлы деп, анан мен ойлойм эми ал өзү да айтып берет болуш керек деп, баягы таарынып жүргөн балам келди деди го. Андай да толтур эже. Андай өтө көп. Толтур эмне? Алдыдагы живой примерди айтып атам да. Баласы эми андайлар бизге өтө көп келет. Бир эже келген, баласы ичине ичет экен. Өзү 5 убакыт намаз окуйт, тынбай Кудайдан суранам дейт. Анан бизге келип, биз менен бир ай иштешти. Бир жума биз менен иштешкенден баласы ичкенди токтотту. Неге дегенде, ал апанын аң сезиминде балам ичип атат деген программа болчу. Балам ичип атат деген программа болчу, көрдүңүзбү? Эми ошол
программаны ой менен чыгарганга болбойт. Ошон үчүн мен бул аффирмациянын баары жалган дегеним ошол. Элестетүү, мелестетүү, аффирмация бул иштебейт вообще. Иштейт, бирок иштебейт мындай. Мындай көңүлдү көтөрүп коюшу мүмкүн. Мисалы, биз кичинекей чагыбызда үйдөгүлөр бир жакшы бир буюм алып келип койсо, эртең эрте туруп ушундай ошону айдап, бир жума жыргап, мисалы велосипед алып берсе, машина алып берсе. Бул аффирмация ушундай эле нерсе. Ошол учурда жыргап, ошол убакта мындай жеңилдеп каласың. Ошол убакта мындай күйөөң, аялың подарка берип калышы мүмкүн. Кайрылып алып түшүп калат. А могу биздики совсем башка нерсе. Совсем башка нерсе. Ошон үчүн бул жерде любой ой менен жасалган нерсе. Мен ушу ооруп атам, ушу мен жакшы болом дедим да, бесполезно. Мүмкүн эмес. Анткени ой болуп атпайбы ал жерде. Биз мына бекер медитация эле жасап канча адамдар жакшы болуп кетип атат. Мына эфирде тыным жанатан бери мына канчалаган адамдар уже бекер медитацияны жасап жакшы болуп кетип атат. Бекер эле медитацияны жасап. Анткени себеби бул жерде адам баягы ойлонгон сайын бул ойда. Ойдун өзү эго болуп атпайбы? Качан адамдан ой кеткенде адамга тынчтык келет, адамда аюу кетип баштайт. Ошон үчүн мына менин балам, менин келиним жакшы болуп кетсе экен, менин балам жакшы болуп кетсе экен деген сайын алар наоборотунан кетет. Мен деле айттым го баягында. Мен күйөөм эми кантип өзүмгө оңдолуп келатам, мен күйөөм кантип оңдойм десем, бирөөнүн огороду менен ишиң, өзүңдүн огородуңду тазалай бер дегендей. Ошо өзүң огородуңду тазалап атсаң эле чекедегилер тазалана берет экен. Ал факт. Өзүбүздүн башыбыздан өткөн факт. Бул факт. Канчадан адамдар мисалы азыр мында Гурканы жаап койдук азыр биздин доктор Өмүрбектен Гурканы жаап койдук. Кудайга шүгүр. Тынымсыз эмес. Тынымсыз ырахчылык делет. Тынымсыз. Мунун баары эме да. Ошон үчүн бул жерде ушу менин келиним жакшы болуп кетсин, балам жакшы болуп кетсин деген, ушу менин балам жаман болуп калды деген ой прям балага чагылып турат. Баланын тагдырын талкалай берет. Баланын тагдырын конкретно талкалайт. Энеде коркунуч болсо мисалы, ушу бир жин шайтандан коркуп эле бир дуа суа бакшы сакчыдан коркуп элсе, ошол баласына да өтөт ошо тагдыр. Мен бул нерсени 15 жылдан бери иштеп келатам да, билем да. 15 жылдан бери. Миң аракет кыл, оюң менен, миң аракет кыл. Оюң менен. Миң жол аракет кыл, бесполезно. Качан ошол маселени биз Кудайга жөн эле тыштап койгонду үйрөнүп алганда, ошол жерден уже процесстер кетип баштайт. Кызык жери. Ошол жерден иштимал ошол жерден башталат. Бул жерде эч кандай мындай эме деле жок, просто мына сиздер тонкий нерсе. Өтө тонкий көзгө. Ошон үчүн могу бизде биздин эменин методдун бир жакшы жери только адам өзү менен өзү болуп калат. Адам өзүнүн ичиндеги мусорду өзүн жешти үйрөтөбүз. Ошол эле. Кызык жери ошол жер. Бир нерсеге тырмышып эле биз байланып алып эле тырмышып эле мынтип эткенбиз да, ушуну чечишим керек деп элечи, тырмышып эле бир нерсени кармап алып эле ушул мен ушуну чечишим керек, ушул менин колумдагы нерсе деп эле анан мына чындыгында биз ошону качан кое бергенде бул өзүбүздү признавать этип, бул менин колуман келбей турган нерсе, бул Алланын колунда деп кое берип, канчалык өзүбүздү бош койгондо анан ошол келет экен да бизге. Ал өзү келет экен. Мунун да тонкий жактары бар. Тонкий жактары бар, Биздин жашообузга бир адам келип туруп ушундай ашатып сөгүп сабап кетти деп коелу. Биз ал адамды каргап жатып калабыз или ошол адамды мен мына мисалы келининен бирөө жамандык көрүп калса, баласынан бир жамандык көрүп калса, бир жакын тууганынан бир таанышынан бир жамандык көрүп калса, ошол жамандык мага эмнеге келди деп ойлонбой туруп, биз ошону Кудайга койдум дейбиз. Кудайга салдым деген бул өтө жаман нерсе. Өтө страшный нерсе бул. Анын обратный эффекти конкретно тиет. Сен Кудайга койдум дедиңби, мисалы сен бирөө сабап кетти. Сен Кудайга койдум деп туруп ошого эметтиңби? Ал обратный эффект кайра келип сени урат.
Psixologdan kançалыk too. Ал көпчүлүк учуру жок. Тонкость. Не себептен ошол жашооңо келип атат? Вот маселе ушул жакка жатат. Эмне себептен келди? Мисалы, сени бирөө сөгүп кетти. Эмне себептен сени сөгүп кетти? Балаң укпай атат. Эмне себептен укпай атат мисалы? Келиниң жаман чыгып калды. Келиниң жаман чыгып калды. Эмне себептен жаман чыгып калды? Өткөндө бир жакшы нерсени айтып коеюн, мына эфирди кичине жыйынтыктайлы. Бир эже келип калды. Балам үйлөйүндө эле дейт. Барсам эле балам ар кайсы кыз менен дейт. Сен мен тааныштырып жүрүм дейт. Мен тааныштырам дейт. Анан балам айтты дейт, апа, сиздин таанышып тургандар бүт сизге окшош кыздар болуп чыгып атат деп айтты дейт. Анткени адамдын эгосу только эгону көрөт. Бул Куранда да айтылат экен, сен кандай болсоң дейт. Биз эч убакта ыймандуулар менен ыймансыздарды кошпойбуз деген жер бар. Менин окуган жокмун, мен угушума караганда. Мен бир молдо досум бар, ошол айтып берди. Анан дейт, апам тандаган кыздардын баары эле өзүнө окшош кыз чыгып, мен тандаган кызым бар, мага окшош, кийин ойлонуп көрсөм бүт эле мага окшош чыкты дейт. Анткени адамдын эгосу семиз болсо, только ошо өзүңө окшогон эле адамга жолугасың. Семиз адам издейт, эгосу семиз адамды. Анан дейт, бир психолог барып калдым дейт. Мен ошо психологдун уже эжем эметпей калдым, ошо мен ошо психологко баа бердим. Атын сурабай калыптырмын, мүмкүн ошо психолог айтыптыр. Эже, сизге Кудайдан ушундай кылыңыз, сиз өзүңүз туура эмес экенсиз деп туруп эме айтып берди дейт. Анан дейт, мен баламды үйлөбөй туруп дейт, кайра дейт. Бир жыл Кудайдан сурадым дейт. Алла Таалам ушу мени кечир, тынбай намаз окуп дейт. Ушу мага жакшы келин бергө, мендей келин бербе деп суранып отуруп дейт. Анан бир күн эле дейт, бир жылдан кийин дейт. Жакшынакай кыз менен таанышып калды дейт. Жөнөкөй дейт, мындай момун кыз экен дейт. Бүт үйдөлөр намаз окуган кишилер экен дейт. Көрдүңүзбү? Мен ошо бир жылдын ичинде ошону мен уже Кудайдан кечирим сурадым дейт. Ушу эн атам үчүн да кечирим сурадым дейт. Ушу жашоомо жакшыраак эме келсин деп. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн полный эмен бар, мен эме Кудайга коюп бергенде медитация ошондон кесет. Конкретно кесип иштейт. Анан бул жерде эми тонкий жактары көп. Тонкий жактары көп. Унчукпай эле машыга бериш керек. Унчукпай эле машыга бериш керек. Ошон үчүн биз баягы бул жерде айтып берсе сөз көп негизи. Айтып берсе сөз көп, бирок эң негизгиси ушу эмени методиканы бир жакшы жайылтып алсак эле, жайылтып алсак, Кудай буюрса бир укмуштар баштала. Мына биз бир жылдын ичинде канча жайылтып алсак дегениңе кошумча кылайын. Мына сага дагы бир жолу ыраазычылык да. Мына действительно баягы мен эмелерге барып жүргөм, психологдордун окуусуна онлайн эле окусун бир канча бир акчага сатып аласың. Ал дагы көбүнчөсү мындай живой форматта эмес, записти берип коет. Запись менен өзүң ошолордун практикасын аткара бересиң. Ал бир канча акча турат. Мына сен ушул эффективный, действительно адамдарга таасирин бере турган методду эң эле жөнөкөй акчага берип атасың да. Мындайча айтканда азыр ар бир сен берип аткан акча ар бир үчүнчү адамдын чөнтөгүндө бар десек дагы болот да. Мына ушу көпчүлүк адамдарга жайылтканга мүмкүнчүлүк түзүп бердиң. Кээбиркилер даже изденип ушу күнөө менде дегенге жете элекер деле көбү бар экен. Чыгып атат да азыр. Анан баягы эми жаңы машыгып барып аткан адамдар бар экен. Жаңы машыгып аткан адамдар менен действительно баягы сүйлөшсөң, тонкость жагын, жана сен айтып кеткен тонкость жагын жеткириш да кыйын болот экен. Адамдар менен иштешкенде билинет да. Мен ойлойт экенмин да баардык эле адамдар изденет деп. Андай эмес экен. Ошон үчүн мына адамдарга кеңири жайылтып атканыңа дагы ыраазычылык сага. Доступный кылып, ошол мүмкүнчүлүктү берип. Анткени сен азыр бул акырындык менен болот эже, Кудайым буйрса болот. Ооба. Анан мага канчасы акчаны көздөгөндөр чыгышты, мисалы, давай сизди миллионерге айландырабыз.
ушунча эффекти кетип аткандан кийин бул укмуш нерсе давай деп деметкен нерсе чыгыш Кудай сактасын. Написке алдырып ийбейин мен деле. Ошол урматтуу сизге да рахмат. Адалатчы бар болуңуз мына. Кудайым Сага дагы бир жолу ыраазычылык. окшакты өзүңүз Мына сурап. бизди көрүп аткан адамдарга дагы, мына биз менен азыр чогуу отурган адамдарга баарыңыздарга ыраазычылык. Биз бирөөнү карап бирөө өсөт экен, адамдар бизди өстүрүшөт экен, чынында ошондой экен. Эрте туруу жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Эрте туруу жөнүндө мен бул нерсени өзүм аябай башыман көп өткөргөм. Мен да ошо эрте менен туруп машыгам дешим. Аябай кыйналып жүрдүм. Күнүндө турам дейм, кайра уктап калам. Мен да ушул процессте мен да өзүмдүн үстүмөн аябай эметкен. Айлап жаткан, уктап жаткан учурларым болду. Айлап тынымсыз иштеген учурларым көп болду. Бул боюнча мен өзүмчө эфир кылам. Мына бизде ушу кыска убакыттын ичинде эле баягы маселе кылбай уктаганда эртең адам өзгөрүп туруп калат. Сен маселе кылдыңбы эртең менен болду. Түшүнүңүзбү? Адам оюнда не болсо Кудай ошол жерде. Ошон үчүн бул нерсе акырындык менен кете турган нерсе. Акырындык менен адам даярдалат. Мына уже 1,5 жылдын ичинде эле сиздер көп нерсени көрдүңүздөр мына. Элме иштеген. Ооба. Ушинтип. Бул жерде эч кандай эме жок, секрет жок. Только адам өзүнүн үстүнөн гана иштей бериш керек болду, башка нерсенин кереги жок. Атыган баягы катып турган, аябай мына чыңалып турган нерсе эле кой берип. Башка нерсе жок. Орун бар. Сен ал сезим чыңалып турса, тагдырың ошондой эле болот деген түшүнүк бар психологияда. Ошон үчүн моюн эле чыңалыштын немелерин бериш керек. Рахмат эже сизге. Өтө эле көп сүйлөй бербейли. Кийин эгер кийин бир эмени коюп алып туруп мындай атайын бир программа менен чыгалып, неге деген азыр могу биздин сөздөбүз кичине башаламан болуп кетти. Кийин мисалы Бүгүн башка киши менен чыгам деп аткан элең да, мен деле баняга алып келип алып эле мынтип отура калдым. сиз эми гинеколог экенсиз мисалы, аял киши эмне үчүн кыйналат, мисалы бир органы, мисалы бөйрөгү, мисалы талаасы, ошонун үстүнөн алып сүйгөндөй кылабыз. Мисалы. Мисалы могу бизде машыгып атканда мисалы адам эми сиз гинекологсуз билесиз. Жанагы аял кишилер айыз келген учурда көбү аябай кыйналат. Көпчүлүгү 5-6 күн келет. 5-6 күн келет. Көп келет. Неге дегенде аял кишиде канчалык терс энергетика, канчалык терс эмоция көп болсо, могу айыз учурунда ошончолук көп келет, ошончолук көп кыйналат. Туурабы? Ооба. Эми карап тургула. Могу бизде машыгып аткандар. Мурда 5 күн келсе айызы, бир 6 күн, бир жума келсе, бизде машыгып баштаганда 2 күн же 1 күн келет. Или 3 күн келет. Неге деген организм ошончолук тазаланып калды. Организм бакуш өзүндөгү баягы негативдин баарын айдап, именно ушунун баарын кыйналат, ошон үчүн организм кыйналат. Кийин организм тазалангандан кийин кыйналбай калат мисалы. Ушул тема тууралуу мисалы бир өзүнчө бир чоң тема кылсак болот. Ооба. Аябай көп аялдар баягы эрте кандан калып калгандар, кайра менструациясы келип баштагандар деле көп болду го. 4 жыл, 5 жылдан бери келбей алгандар келип атат уже. 2 жыл, 3 жылдан бери келбей алгандар вообще уже климакс болдум дегендер канчасы келип атат мисалы. Анткени организм ушунчалык керемет нерсе, адам учурчак келип баштаганда учурчак билет эмне кылышты. Покой билет. Адамга покой келгенде могу катып турган нерв бошойт, катып турган нерв бошогондо тагдырында баардык нерсе өзгөрүп баштайт. Кудай деле ошону жакшы көрөт экен да. Покой жакшы көрөт да. Жакшы эже, рахмат анда. Бар болуңуз. Өзүнчө кийинчерээк бир өзүнчө бир темалар менен эметелик. Ооба. Жакшы атыңыздар. Чыккан билесизби? Эмне менен чыгып кетейинби? Мен чыгарып койдум уже.
Урматтуу көрүүчүлөр, мына Ошко келип, ушул эже менен жана эки эже менен иштешибиңиз болот. Анткени себеби булар врачтар. Ошон үчүн баягы мен ушуларды тандаганда себеби ошол болду. Анткени баягы врачтарда түшүнүк кененирээк болот. Анан ошол убакта баягы медитацияны үйрөнүштү. Булар мага караганда булардын эмеси көбүрөөк неге дегенде. Эми буларда психолог деген документ жок, ошон үчүн булар врач болгон үчүн кичине көбүрөөк элге жардам бере алат деп ойлойм да. А биздики менин эмем дипломум чисто психология, психолог. Ошо бар болуңуздар, эфирди эмне сактайлыкпы, көп болуп кетти да. Азыр кичине суроолорду карап коелу, анан эфирден чыгабыз. Уже көптөн бери эфирге чыкпай койдук эле, уже канча бир ай болуп кетти го эфирге чыкпай койгонубузга. Өткөндө кичине ачылыш тарттык. Все, сактайбыз уже. Барыңыздар, бар болуңуздар. Кийин орозо бүтсүн, эми орозодон кийин уже ушул иштерди уже мына масштабка алып чыгабыз, Кудайым буйрса. Бар болуңуздар, барыңыздар. Айнура кандайсың? Айнура, эфирге чыкпайсың, чыгасың менен? Жок эмесең чыгып коелу, ошо боюнча бир айдан кийин чыгабыз эми. Бул карындашыбыздын апасын чача агарып кеткен. Карарып кеткен. Эгер убактың болсо Айнура чык эмеге, эфирге. Орозо ичи эжелер иштейт. Орозо ичи эжелер иштейт.